достор, сиздер менен эң даамдуу жана оңой жасалуучу баклава шириндигин жасайбыз. Андыктан менин каналыма катталып, коңгурочону басып алыңыз. Эң алгач бисмиллах деп жумуртканын агы менен саарысынан ажыратып алабыз. Акыркы жумурткабыздын саарысын башка идишке бөлүп алабыз. Жумуртканын саарысына сахарды кошуп, миксер менен жакшылап аралаштырып алабыз. Сметанага 1 чай кашык сооданы кошуп аралаштырып, жумурткалуу массабызга кошуп алабыз. Эритилген сливочный майыбызды дагы кошуп аралаштырабыз. Электен өткөрүлгөн унубузду акырындан кошуп отуруп, камыр ыйлайбыз. Биздин камыр өтө жумшак, бирок колго жабышпаган камыр болот. Даяр болгон камырдын бетин жаап, холодильникке 20-30 мүнөттага коюп турабыз. Жумуртканын агына сахарды кошуп, миксер менен аппак масса болгончо аралаштырып алабыз. Майдаланган жаңгакты кошобуз. Жуулуп тазаланып алынган мейизди 2-3 бөлүккө бөлүп кошуп аралаштырып алабыз. Даяр болгон камырды 3 бөлүккө бөлүп алабыз. Пергамент кагазды духовка листине даярдап, кесип алабыз. Камырыбызды пергаментке толуктай кылып жайып алабыз. Эң биринчи камырды духовка листине пергамент кагаз менен кошо салабыз. Начинкабыздын тең жагын кошуп, тегиз кылып жайып алабыз. Экинчи камырыбызды дагы пергамент кагазына толуктай кылып жайып алабыз. Камырыбызды тескеринче коюп, пергамент кагазынан ажыратып алабыз. Калган начинкабыздын баарын салып, тегиз кылып жайып алабыз. Акыркы камырыбызды дагы жайып, пергамент кагазынан ажыратып алабыз. Жанагы алып койгон жумурткабыздын саарысы менен бетин сүйкөп чыгабыз. Баклаваны ромбик формасында кылып кесип алабыз. Бетин жаңгак менен кооздоп, духовкага 180 градуста бети кызарганча биширип алабыз. Бышкан пахлаванын бетине суюк балды сүйкөп, кайра духовкага 5-10 мүнөттага салып алабыз. Биздин пахлава даяр. Баарыңыздарга даамдуу болсун.